эле. Сакалды, чачты ушундай кылып алабыз да. Анан балдарга да үйрөтүп атабыз да, ушундай алгандычы. Ушундай кылчы, чач сакал ушундай. Анан мен тандоо турат да. Чачты бардыгын таштап туруп, башка профессияга өтүш керек. Если 100% адал боло турган болсо, кайра ушул ишти улантыш керек болуп жатат да. Сизде өнөр барбы башка тармакка өтүү? Болгон убактым ушул жака салам. Салгансызбы буга чейин, окугансызбы? Анан башка жака өтөйүн деп атам да. Мен Өткөнүңүз жакшыраак. Муну кошумча жумуш кыласыз. Анткени көрдүңүзбү, тете хадисте тыйылган нерселерди кылып коюп атасыз да. Мусулмандар мусулман катары жүзүн сактабастан, белгисин сактабастан какой-то Конор Макгрегор болуп кетип атат да. Түшүндүңүзбү? Ошон үчүн кошумча бир киреше жумуш болсун. Бул кошумча жанагындай жүдөп кеткен адамдарды бир иретке келтирүү маселеси болсун. Туурабы? Анан эми мусулман эместер келип калса кылып кое бересиз. Кандай кааласа. Азыр мондай түрү бар го. Жасап туруп кескелдирикти калтырып кое турган түрлөрү бар го. Ал анын өзүнүн вкусу кааласа. Мусулмандарга эскертиш керек. Бул кошумча кесип болсун. Ачык арам дей албайбыз, макруу болот. Бул эмне үчүн? Ал чачын иреттеп берип атасыз, таза. Бирок чачын иреттеп бергенден кимге окшоп калып атат анын кебете кешпири? Маселе ошондо болуп атат. Жүдөтүүдөн тазалап иретке келтирген жакшы, бирок кимге окшоп калып атат? Барып мусулмандын бейнеси бар. Мусулман анда биз эмне үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чачын окуйбуз, үйрөнөбүз? Эмне үчүн ал чач жаатта келген хадистерге көңүл бурабыз, туурабы? Бул ошол маселе. Мусулман керек болсо чачы менен дагы таанылыш үчүн. Кечиресиз. Макул. Анткени суроо бербегендер да берип калсын, бирок сураңыз. Таксырым сиз канааттандыңыз да, туурабы?